Ак кыркыл соолуктун каймак жерине илешип калсаңыздар деген сунушту сиздерге берет элек. Себеби Рамазан айында ар бир кылынган жакшылык 70ке көтөрүлөт. Bismillahirrahmanirrahim. Улуу Аллах Тааланын улуу аты менен баштайбыз. Урматтуу мусулман бир туугандарым, улуу ыйык Рамазан айы баарыбызга куттуу болгон болсун. Ушул ыйык Рамазан айын пайгамбарыбыз көрсөткөндөй, сахабалар өткөзгөндөй таризде өткөзгөнгө Аллах Таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Ыйман аманат нуру коомдук кайрымдуулук фондунун муктаж үй бүлөлөргө салып аткан 19-үйү дагы ушундай улуу ыйык Рамазан айында бүтүп отурат. Урматтуу мусулман бир туугандарым, 1-2 күндүн ичинде Кудай буйруса ак кыркы иштерибиз дагы бүтөт. Ушул ыйман аманат нуру коомдук кайрымдуулук фондунун жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Мына 19-үйүбүздүн сыртын караңыздар, кандай сонун болуп, алыстан дагы жакындан дагы ушунчалык бир көздү кубанта турган болуп, сонун болупту туугандар. Аллах Таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Мына сиздердин мээримдүүлүгүңүздөр, ырайымдуулугуңуздар, боорукерлигиңиздер, берешендигиңиздер, жоомарттыгыңыздар, айкөлдүгүңүздөр себеп болуп, караңыздар, ушундай дагы бир муктаж үй бүлө ушундай заманбап үйлүү болуунун алдында турат. Баарыңыздарга Аллах Таалам бейиштен касырларды берген болсун, бейиштин төрүнөн орундарды берген болсун иншалла. Аллах Таалам кыямат күнү өзүнүн сүйүүсүнө, мээримине, ырайымына бөлөнгөн абалда бейиштин каалаган иштерине киргенге Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берген болсун иншалла. Ушундай ыйык Рамазан айында кылып аткан эксандарыңыздардын берекетиден, кылып аткан жакшылыгыңыздардын берекетиден, урматтуу мусулман бир туугандарым, Аллах Таалам кыямат күнү дал ушул Рамазан айында орозо кармоочулар үчүн даярдалган Раян бейишине биринчилерден болуп, эсеп китабы жок бейишке киргенге Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берген болсун иншалла. Урматтуу жамаат, ушул убакыттан пайдаланып дагы бир суранып кетүүчү нерсе, ушул ички отбивкаларын толугу менен бүтүргөн уста акыларга 221 миң акча керектеп атат. Ал эми мына үйүбүздүн сыртын ушундай укмуш кылып бүтүргөн мына жыргалаажыбыздын жамаатына дагы мына группабызда ыйман аманат нуру коомдук кайрымдуулук фондунун жалпы жамааты чогулткан акчаларыны бердик. Кудай буйруса материалдардын акчаларын дагы бердик. Караңыздар туугандар, сиздердин ушул бир аз Аллах Тааламдын ыраазылыгы үчүн берген эксандыгыңыздардын берекетиден ушундай үйүбүз дагы бүгүнкү күндө эң алдыңкы үйлөрдүн катарында бүтүп отурат. Иншалла ушул кылган жакшылыктарыңыздарды Аллах Таалам кабыл кылган болсун. Азыр Кадырбек деген ажыбыз дагы Аллах Таалам кабыл кылсын. Үй бүлөсү өзүгө каалаган жакшылыкты башкаларга кааламайынча толук момун болбойт, толук момун болмайынча бейишке кирбейт деген пайгамбардын куттук хадисине амал кылып, биз дагы жеңең экөөбүз кеңешип үйүбүзгө ушундай килем алган элек. Ушул 19-үйүңөрдүн чоң комнатасына килем алып берели деп килем алып берди да. Караңыздар, болбосо чалса болот эле. Эң кичине комнатаңардын размери канча деп чалса болот эле. Бирок эң чоң комнатаңардын размери канча деп өздөрүнүн чоң комнатасына алган килеминдей килем алып келиптир. Аллах Таалам кабыл кылсын. Дагы 4 комнатабызга килем паластар керектелип атат. Мына дагы 2-3 комнаталарыбызга люстра керектелип атат. Мына пардаларына жардам кылсаңыздар болот. Ак кыркыл соолуктун каймак жерине илешип калсаңыздар деген сунушту сиздерге берет элек. Себеби Рамазан айында ар бир кылынган жакшылык 70ке көтөрүлөт. Ушундай ыйык Рамазан айында Аллах Таалам баарыбызды ушундай бир жакшылык иштерди кылганга, жакшылык иштерге себепчи болгонго Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берген болсун иншалла. Аллах Таалам бул жалган дүйнөдө канча өмүр бере турган болсо, ошол өмүрдү пайгамбарыбыз сүннөт тарикасында сахабалар пайгамбарыбызды толук ээрчигендей ээрчип, шариятка, Куранга дал келе турган жашап, Аллах Таалам ыраазы боло турган деңгээлде жашаганга Аллах Таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Ушундай ыйык Рамазан айында ким канчалык жардам берип жаткан болсо, бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Аллах Таалам ыраазы болгон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.